Kırgızca sabagын ötöbüz. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 2-октябрь күнгө жума класс иши өтө турган темабыз көнүгүү иштөө. Сабагдын максаты кыска жана созулма үндү тугуштардын эрежелерин кайталап эстерине салышат, сулуу, таза, катас жазууга, сөз өстүрүүгө көнүгүүлөрдү аткарышат, адилеттүү болууга, боорукерликке, кең пейилдүүлүккө, биримдүүлүккө, убадасын бекем аткарууга тарбияланышат. Суроолорго жооп бергиле. Кыска үндү тугуштарды атагылачы. Созулма үндүлөр кайсылар? Жомок аркылуу түшүндүңөрбү? Жашылчаларды өстүрүүдө кимдин мээнети жумшаларын? Суроолорго жооп берсеңер болот. Хандарыбыз жомогун улантабыз. 6-бөлүгүн окуп берем, көңүл коюп уккула. Муну уккан жашылчалардын денелери дүркүрөдү. Ачкөз хандын эки жүздүүлүгүнө жийиркеништи. Анан муштумдарын түйүп: "Эй дарбыз, сен өзүңдөн башканы ойлобогон кара өзгө экенсиң" деп кыйкырышты. "Сендей алдамчы ачкөз хандын бизге кереги жок. Жоголгун" деди картошка. Туура, жоголгун дешти калган жашылчалар да. "Достор, ачкөз ханды какыраган чөлгө алып барып таштап коелу. Өз энчисин ошол жерден алсын" деди коон. Ошентип эки жүздүү алдамчы дарбыз хандыктан түшүп какыраган чөлдө жалгыз калды. Жашылчалар ээрчишип дыйканга келишти. Иштин жайына түшүнгөн дыйкан аларды кечирим сурап, кучак жая тосуп алды. Китебиңердин биринчи көнүгүүсүн карайбыз. Суроолорду окуп дептериңерге жазасыңар. Экинчи көнүгүү. Текстте калтырылып кеткен кашанын ичиндеги сөздөрдү толуктап, сулуу, таза жазасыңар. Үчүнчү көнүгүү. Тагышмактарды көчүрүп жазып, үндү тугуштардын астын сызасыңар. Үйгө тапшырма 4-чү көнүгүү. Китепче жасайсыңар. Китепченин ичине жашылча, жемиштердин сүрөтүн тартасыңар жана тагышмак ырларды жазасыңар.